Тарыхтагы Рим империясынын эң улуу император Константин. Христиандар топторго бөлүнөт. Алардан Александрияда жашап өткөн Ариди ээрчигендер бар. Анын Аллахтын жалгыздаган сөздөрүнүн бири Иса ага тынчтык болсун, Аллахтын жараткан кулдарынын бири жана ал Аллахтын сөзү. Анын себебинен асмандар жана жер жаралган. Ал Константинопольду түптөгөн Константин биринчинин доорунда жашап өткөн. Константин Рим падышаларынын арасынан биринчи христиан болуп, Аридин ишениминде болгон. Имам Ибн Хазм аль-Андалуси. Константин жана анын мураскерлери Никея чиркөөлөрүнүн башчыларына жана үчүлтикке чакырган чакырыктарына аябай начар мамиле кылышкан. Тарыхчы Марк Эллингсен. Кээ бирлери ислам бул кедейлердин, алсыздардын дини деп ойлошот, бирок алардын бул ойлору таптагыр туура эмес. Ислам шарияты камтыган ырайымдуулук, адилеттүүлүк, теңдик сыяктуу баалуулуктарына жашоонун кыйынчылыктарынан, зулумдан коргонуу үчүн өзгөчө кедейлер, мазлумдар тартылат. Бирок бул ислам дини кедейлерге, мискиндерге жиберилген дин деген түшүнүк эмес. Бул дин ар кандай түрдөгү баардык адамдарга жиберилген. Туура ой жүгүртө билген ар бир адам бул диндин акылга, жөнөкөй логикага дал келип, жүрөк ырахаталарын түшүнө алат. Ошондуктан бул динди көпчүлүк байлар жана падышалар да тутунган. Бирок сиз Рим императорлорунун эң улуусу да мусулман болгонун билет белеңиз. Биз бул темада тарыхчылар тарыхтагы Рим императорлорунун эң улуусу деп айтышкан император жөнүндө сөз кылабыз. Ал Рим империясын кайрадан бириктирип, жерин Британия аралдарынан Иракка, Германиядан Түндүк Африкага чейин кеңейткен. Бул император талкалаган Византия шаарына Византия империясын тургузган жана бул шаар анын атына Константинополь болуп, ошол учурдагы дүйнөдөгү эң таза жана бекем шаар болгон. Бул Рим императорунун аты Гай Флавий Валерий Аврелий Константин. Ал өзү Константин биринчи жана улуу Константин деген аттары менен белгилүү болгон. Кээ бирлери Никея жыйынында жалгыз Аллахка сыйынгандарга каршы чыгып, Иса пайгамбардын динине өзгөртүү киргизген бул императордун исламына таң калуусу мүмкүн. Мунун жообу Аллах Тааланын себеби менен жер бетиндеги тарых агымын өзгөрткөн бир аялдын улук бир миссиясынын артында жашырылуу. Көпчүлүк адамдар тарыхта аялдардын орду төмөн же көңүлгө аларлык болгон эмес деп ойлошот. Алардын тарыхтагы орду эбегейси зор болгон. Тарых барактарын жакшылап карагандар тарыхтагы талкаланган коомдордун кайрадан бутуна туруусуна аялдар себеп болгонун көрө алышат. Бул нерсеге Фираундун көп жылдык азап тозогунан кутулуп, Исраил урпактарынын кайрадан бутуна туруусу эң жакшы мисал боло алат. Ал ишти Муса пайгамбардын энеси баштаган. Чындыгында Иса пайгамбардын жолунан басып, жалгыз Аллахка сыйынган алсыз мусулмандардын кайра бутуна туруу иштери эч ким күтпөгөн жерден Аллахтын каалоосу менен бир аялдын ортомчулугу астында башталат. Албетте, ал император Константиндин апасы Елена эле. Чиркөө кызматчылары христиан коомунан Еленанын Иса пайгамбарды Кудай эмес, балким кадимки бир инсан катары ынанып, анын жолун жолдоп, жалгыз Аллахка сыйынгандыгын жашырып келишкен. Ошол учурда мындайларды арияндар деп коюшчу. Ошондой эле ал Никеячылардын Исаны Кудай кылуу чакырыктарына колунан келишинче жашыруун каршылык кылып турган. Еленанын ким экендигин билбеген мусулмандар аны азыркы күндө да христиандар урматтап, касиеттүү Елена деп айтышаарын билип алуусу зарыл. Христиандардын кабарларына караганда, ал Исаны дарга асылган деп ишенишкен жерди тапкан үчүн аны касиеттүү Елена деп каймана ысымый карышкан. Биз бул кабардын туура экендигин кабыл кыла албасак да, анын жалгыз Кудайга сыйынуучулук ишенимине доо кетпейт. Иса пайгамбарды асылган деген ишеними анын Исаны инсан жана элчи экендигине ынанган иманына да доо жеткире албайт. Ошол учурдагы христиандардын көпчүлүгү Иса эмес, анын шакирттеринен ага окшогон бири асылганын билишкен эмес.
жалгыз Кудайлыкка чакырган христиандардын крестке болгон кам көрүүлөрү, ишенимдериндеги шейит болгон пайгамбарлары Исанын каны тамган нерсеге кам көргөндөрүнө караганда туурараак болот эле. Эгер кабар туура болсо, ыйык Куран шек күмөнсүз Иса пайгамбардын асылганын төгүндөйт. Бирок биз Аллахтын элчиси Мухаммад алейхиссалам пайгамбар боло электен мурдагы нерселер жөнүндө сөз кылып жатабыз. Ошондуктан алардын асылуу маселесинин акыйкатын билбегендиктери үчүн кечиримдүү болот деп ишенебиз. Жарым ай мусулмандардын жөн гана символу катары болгондой эле крест да көпчүлүк христиандар үчүн жөн гана символ катары эсептелген. Ал учурдагы жалгыз Кудайлыкка чакырган христиандар менен Никея христиандарынын ортосундагы талашып тартышуу Иса пайгамбардын дарга асылганы эмес, аны Кудай кылуу эресин кабыл кылуу жана андан баш тартуу болгон. Бул жөнүндө Аллах Таала ыйык Куранда мындай дейт: Аллах бул Мариямдын уулу Иса дегендер анык капыр болушту. Аллах үчөөнүн үчүнчүсү дегендер да анык капыр болушту. Маида сүрөсү 72-73 аят. Ал учурдагы тартышуу Иса пайгамбар асылганбы же жокпу деген маселеде эмес, ал Аллахтын элчиси болгонбу же Кудай болгонбу деген маселеде болгон. Ал эми Елена аны Аллахтын кулу жана элчиси болгон деп ишенген. Батыш булактарынын баарына караганда, бул эр жүрөк аял Никея жыйынынан кийин империядагы өзүнүн таасирин колдонуп, жалгыз Кудайлыкка чакырган арийчи епископторду уулу Константиндин жанына чакырып, уулунун жанында жүрүүлөрүнө шарт түзүп берген. Алардын бири Арийдин жакын досу Евсевий болгон. Евсевий өзүнүн доорундагы эң эрктүү, өзгөчө адамдардын бири болгон. Бул жалгыз Кудайлыкка чакырган сириялык дин кызматкери Бейруттун епископу эле. Ал христиан илимин устаты шейит Лукияндан алган. Ошондой эле ал көрөгөч жана саясий иштерди да даанышмандык менен чече билчү. Арийдин акыйкатта турууда бекемдиги жана көк беттиги болсо, Евсевий жумшак жана курч саясатчы болгон. Елена Евсевийди Никея жыйынынан кийин куулуп, ал жакта 3 жылын өткөргөндөн кийин 328-жылы империяга алып келинген соң, анын уулу Константиндин жана империянын таасирдүү адамдарына жакын болуусуна жардам берген. Евсевий император Константин менен жай отуруп, Исанын пайгамбар жана Аллахтын жалгыз экендиги жөнүндө сүйлөшө баштаган. Тарыхый документтерде Евсевийдин император Константинге жолдогон катында Никея жыйынынын чечимдерине макул эместигин билдирип, андагы чыгарылган чечим капырлык экендигин айтып, бул нерсеге анын эч кандай тиешеси жоктугун да баса белгилеген. Бул документ немец католик жазуучусу Матиус Хауфмандын китебине камтылган. Жашооңдо унутпа, Ибрахимдин Раббисине кара. Ошондой эле бул катында мындай деп да жазган: Ой эмир, биз чоң күнөө иш кылдык. Өзүбүз каалабасак да, силерден корккондугубуздан капырлыкка макул болдук. Евсевий Никомедий Константиндин жакын адамдарынан болуп калган соң, Константинге арый айткандар жаңы нерсе эмес, тескеринче дал ошол Иса чакырган дин экенин түшүндүргөн. Ошондо император Евсевийдин жалгыз Кудайлыкка чакырган сөзүн кабыл кылат. Император Никея жыйынында туура эмес ишенимге мажбурлап кол койдурганы чоң кырсык балекет болгонун сезген. Мыйзамдары добуш берүү жолу менен кабыл кылынган дин Аллахтан келген дин эместигине ынангандан кийин император Константин акыйкатка кайтып, туура эмес жолду токтотууну көздөп, улуу чечим чыгарат. Ал иштердин баарын башынан баштагысы келген, бирок ал учурдагы диний күчтүн салмагы артка кайта албай турган деңгээлде өзгөрүп кеткен эле. Ошондой эле ал Никея жыйынынан кийин жалгыз Кудайлыкка чакырган арийчилерди өз колу менен чиркөөлөрдөн алып, алардын ордуна никеячыларды койгон жана алар империянын бардык чиркөөлөрүн ээлеп алышкан. Алар муну менен эле тим болбостон арийчилерди куугунтукка алып азаптап келишкен. Никеячылардын диний бийлигине кысым кылуу империянын саясатына коркунуч жаратаары шексиз эле. Буга карабастан император Константин өзү баш болуп кылган бул балени жок кылууну пландайт. Бул иште ал жалгыз Кудайчыл епископу Евсевийди жардамчы кылып, ага никеячылардын астындагы килемди байкатпастан,
акырындап тартуусун буйруйт. Бул улуу император христиандыкты тууралоо ишине олуттуу кирише баштайт. Башында эле император Константин эч кандай ызы-чуусуз никеячылардын эң үлкөн 3 башчысын кызматтан алат. 330 жылы империянын 3 чоң шаары болуп эсептелген Антиохия шаарынын епископун иштен алат. Андан 5 жыл өткөн соң 335 жылы никеячылардын башы деп эсептелген арийчилердин биринчи душманы, Никея жыйынынан кийин Александрия епископу болуп тайындалган Афанасий кызматынан алынат. Анткени 335 жылы Ливанда өткөн Тирск жыйынында ага карата этиканы бузгандыгы жана акчалай пара алгандыгы тууралуу айыптар коюлат. Ушундай эле айыптар менен Александрия христиандары да чыгып, египеттиктерден мыйзамсыз түрдө салык жыйнап, епископторунун бирин өлтүрүп, жаш кезинде үйрөнгөн фираундук сыйкырын колдонуп, анын колун кесип салганын айтып даттанышат. Жыйындын соңунда бул айыптоолор тастыкталып, Афанасийдин мойнуна жүктөлөт. Афанасий христиан соттору тарабынан айыпталып, Александрия чиркөөсүнөн четтетилип, Германиянын Трир шаарына сүргүндөө чечимин чыгарышат. Император Константин 336 жылы Иса пайгамбарды кудай кылууну колдонгондордун сап башында турган Маркелла Анкирстти кызматынан бошотот. Империяда болгон бул окуялардан соң жалгыз кудайлыкка чакырган арийдин кайтып келүүсүнө ыңгайлуу абал түзүлөт. Чындыгында аны император Константин байыркы кулап калган Византиянын ордуна түптөгөн жаңы империянын борборуна чакырат жана бул жаңы борборду Константинополь деп атайт. Ошентип, жалгыз кудайчыл арий узак жылдарга созулган күрөшүүдөн кийин 336 жылы империянын жаңы борборуна келет. Аны император сарайына жеке өзү тосуп алат жана аны Евсевий Никомедий баш болгон диндеш достору салтанаттуу түрдө сарайдан алып чыгышат. Көтөөсүз бир окуя болот. Арий Константинопольго келгенден кийин эмнелер менен алек болгонун так билбесек да, тарых китептеринде жазылгандай, император Константин Никея шаарынын епископу Александрга арийдин келүүсүнө христиандардын адатына айлангандай тамак аш уюштуруп, аны чиркөө иштерине кошо алып кирүүсүн буйруйт. Андан соң арий көчө аралап, аны тосуп алууга чыккан эл менен учурашып жүргөн учурунда кокустан ичи катуу ооруп, ичегилеринин жарылуусунун натыйжасында кан да кете баштайт. Көп узабай эле эсин жоготуп коет. Узак жылдар бою Иса пайгамбардын динин өзгөртүүнү каалагандарга аска зоодой каршы турган адам кайра тургус болуп сулап калат. Ал жөн гана тили жана калеми менен каршы турган болчу. Иса пайгамбар чакырган таухид динин бурмалоону каалагандардын айыккыз баш оорусуна айлангандыгы үчүн бул адамдан бүтүндөй кутулууну көздөшкөн эле. Азыркы күнгө чейин чиркөө кызматчылары арийдин акыркы абалын аларга каршы чыккандыгы үчүн Кудайдын жазасы болду дешет. Анын бул өлүмү Иса пайгамбарды кудай кылууну кабыл кылбагандыгы үчүн болду дешип, азыркы күндө да аны ар кандай жаман сөздөр менен тилдеп, аны басып баратканда кан агып жаткан карикатураларын тартышып жүрүшөт. Эгерде чиркөөлөрдүн ырым-жырымдарынан алыс сөз кыла турган болсок, медицинадан бир аз эле маалыматы бар адамдар арийдин уулангандыгын дароо эле түшүнүшөт. Батыштын азыркы тарыхчылары арийдин душмандары тарабынан ууланганын баса белгилеп келишет. Ошентип 336 жылы күндөрдүн биринде Византия империясынын борбору Константинопольдо, азыркы Стамбул шаары, өмүрүн дин үчүн күрөшүү менен өткөргөн 80 жашындагы аксакалдын эс алуу убагы да келип калгандай болот. Ал жашоосунда туш болгон каршылыктардын эч бирине баш ийген эмес, ошондой эле Аллахты жалгыздоодо аны эч ким токтото да алган эмес. Христиан таухидинин баатыры, ошол учурдагы таухидти колдогондордун мугалими, шейит Лукияндын окуучусу акыркы көз ирмемдерин өткөрүп жатты. Өзүнөн кийин жердин абалын өзгөрткөн адам, Ливиядан чыккан бербер Аллах Тааланын ырайымына жөнөп кетти. Арий Иса пайгамбардын динине
Tavhidке, Аллах Тааланын динине, ислам динине кызмат кылып өттү. Ариди ким уландырганын так билбейбиз, бирок мен аны Константинополдун епископу Александр өлтүрткөнүнө шек күмөнүм жок. Анткени император Константин анын ордуна Ариди дайындамак. Ал ошондон корккон. Жогоруда белгилүү болгондой, Никея епископторунун сап башындагылардын баары алмаштырылгандан кийин кезек Александрга келгендей болгон. 325-жылы Александр Никея жыйынына Византиянын епископунун орун басары катары катышкан. Анын бул иште колу бар экенине көбүрөөк күмөн жараткан дагы бир нерсе, ал кийинчерээк чиркөөдөн Александрга касиеттүү деген наам берилген. Бул ага Ариди өлтүргөндүгүнө ыраазычылык жарлыгы катары берилгендей болгон. Таухиддин душмандары Ариди өлтүргөндөн кийин христиан жалгыз кудайчыларынан бүтүндөй кутулдук деп ойлошкон. Бирок Ари өлтүрүлгөндөн саналуу айлардан соң кубанычтуу бир окуя болот. 337-жылы император Константин исламын ачык түрдө расмий жарыя кылат. Башкача айтканда, ал Иса пайгамбардын жалгыз кудайга сыйынуу динин тутунганын жарыя кылат. Бул дин тарыхта арийчилик деген ат менен белгилүү болгон. Ошентип, ал тарыхта биринчи византиялык мусулман императору болуп калат. Улуу императордун ишенимине канчалык карама-каршы келбесин, азыркы бардык чиркөөлөр Константинди христиандыкты кабыл алган жогору даражалуу, касиеттүү деп эсептешет. Акыйкатта ал артында жалган жашырылган чындык. Туура, Константин христиан динин кабыл кылган, бирок ал бурмаланган Никея чакырыгына эмес, христиандык жалгыз кудайлык чакырыгына жооп кылган. Чиркөө кызматкерлери муну башкалардан жакшы билишет, бирок христиандар анын чыныгы тарыхын жалпы мусулман дүйнөсүнөн жашыргандай эле жалпы христиандардан да жашырышат. Эгерде христиан дүйнөсү мурдагы жана азыркы христиан тарыхчыларынын китептерин окушса, төмөнкү чындыкты таба алышат. Император Константин христиан динин досу Евсевий Никомедийдин колунан кабыл кылууну каалаган. Ал эми Евсевий Ари өлгөндөн кийин арийчилердин жол башчысы гана эмес, Арийдин эң берилген шакирт досу болуп саналат. Муну азыркы чиркөөлөрдүн бардыгы моюнга алат. Мына ушул чындыкты билгенден кийин эмне үчүн император дин ишенимди дал ушул Евсевийдин колунан гана кабыл алууну каалаган деген суроо жаралат. Чиркөөлөр бул суроого канааттандырарлык жооп берүүсү керек. Константиндин акыркы жылдардагы жүрүм-турумдарына караганда, ал Никея жыйынынан саналуу жылдардан кийин эле Иса пайгамбарга иман келтирип, жалгыз Аллахка гана кулчулук кылуу чакырыгын кабыл кылган. Бирок ал досу Евсевийдин кеңеши менен динин жашырып турган. Анткени жогоруда айтып өткөндөй, ал учурда Никея епископторуна бардык күч бар эле жана алар тараптан көтөрүлүш чыгып кетиши да мүмкүн эле. Ошондуктан ал динин саясий толкундоолор чыгып кетпеши үчүн акырындык менен жарыя кылууну каалаган жана чындыгында ошондой кылган. Тарыхтын күбөлүк беришинче, Рим императору Константин 337-жылы 22-майда ааламдан өткөн. Ал Никомедия шаарындагы досу Евсевийдин колунда каза болгон. Ибн Хазм аль-Андалуси Константинди жалгыз кудайчылыкты карманып өлгөн деп айткан. Ибн Хазм аль-Фаслу фил Милал ва аль-Ахваи ва ан-Нихал аттуу китебинде айтат. Христиандар топторго бөлүнөт. Алардан Александрияда жашап өткөн Ариди ээрчигендер бар. Анын Аллахты жалгыздаган сөздөрүнүн бири Исага тынчтык болсун, Аллахтын жараткан колдарынын бири, жана ал Аллахтын сөзү. Анын себебинен асмандар жана жер жаралган. Ал Константинополду түптөгөн Константин биринчинин доорунда жашап өткөн. Константин Рим падышаларынын арасынан биринчи христиан болуп, Арийдин ишениминде болгон. Батыш окумуштуусу Марк Эллингсен «Тамырыбызга кайтуу» аттуу чоң тарыхый жыйнагында мындай деп жазган. Константин жана анын мураскерлери Никея чиркөөлөрүнүн башчыларына жана Үчүлтүкке, Троицага чакырган чакырыктарына аябай начар мамиле кылышкан. Бирок император улуу Константин өлгөндөн кийин эмне болгон?
Арийчилер менен никеячылардын ортосундагы тартыш кантип күч алган? Христиандыктын тарыхында алгач ирет касиеттүү үчүлтик Троица догмасы качан киргизилген? Никея жыйынынын чечимдерин кайсыл мусулман император расмий түрдө жокко чыгарган? Жана ал император исламды чыгыштан батышка кандай тараткан? Кийинки барактардан сиз жеке христиандардан жана жалпы адамзаттан жашырылган коркунучтуу сырларды окуй аласыз. Кезектеги каарманыбыз